Саламатсыңар балдар. Кутмандуу күнүңөр менен. Маанайыңар кандай? Сабакка даярсыңарбы? Байланышка чыгабыз. Сабакка даяр болсоңор, экранга жакын отуруп, сабакка көңүл бурабыз балдар. Бүгүн биз силер менен жат жазуу жазабыз. Биринчи чейрекке карата жат жазуу жазабыз. Дептериңерди, калем сабыңарды даярдап алдыңарбы? Дептериңерди ачып, бүгүнкү числону жазгыла. 28 октябрь. Жат жазуу. Жат жазуунун темасы Кыргызстандын жаратылышы. Биз силер менен буга чейин балдар саякат темасында сүйлөштүк. Модулдук тема саякат болчу. Буга чейин Кыргызстандын кооз жерлери, тарыхый жерлери жөнүндө билдик. Бүгүн дагы ушу Кыргызстандын жаратылышы тууралуу сүйлөшөт экенбиз. Сабактын максаты: жат жазуунун тексти менен таанышасыңар, сапаттуу, таза жана сулуу жазууга көнүгөсүңөр, эске тутууңар калыптанат, табият менен таттуу мамиледе болууга үйрөнөсүңөр. Жат жазуунун эрежеси менен таанышкыла балдар. Биринчи биз текстти кунт коюп угабыз. Экинчи жат жазууну жазабыз балдар. Үчүнчү текстти текшеребиз. Сөздүк ишин кайталап коелу балдар. Кайталангыс, неповторимый, кырка, хребет, чоку, вершина, эзелтеден изданно, мөңгү, ледник, түбөлүк, вечный. Бул жат жазуунун текстинде жаңы сөздөр экен балдар. Кайталангыс, кырка, чоку, эзелтеден, мөңгү, түбөлүк. Биз бүгүн мына Кыргызстандын жаратылышы деген текстти тандап алдык. Бүгүн Тянь-Шань тоолору жөнүндө жазат экенбиз. Анда эмесе текстти кунт коюп угабыз балдар. Кыргызстандын жаратылышы абдан кооз жана кайталангыс. Кыргызстандын аймагында 88 тоо кыркасы бар. Анын ичинен 87-си Тянь-Шаньга тиешелүү. Тянь-Шань деген аталыш асман тиреген тоо, башкача айтканда Теңир тоо дегенди билдирет. Тянь-Шань өтө бийик жана кооз болгондуктан кыргыздар аны эзелтеден Теңир тоо деп аташкан. Теңир тоо бийик тоо. Анын кыркаларынын чокуларында түбөлүк мөңгүлөр жатат. Кыргызстан асман тиреген тоолордун жана гүлдөгөн өрөөндөрдүн өлкөсү. Кандай балдар, эмнени түшүндүңөр? Природа Кыргызстана очень красивая и неповторимая. Кыргызстандын аймагында 88 тоо кыркасы бар дейт. В Кыргызстане имеется 88 горных хребтов. Из них 87 относится Тянь-Шань. Тянь-Шань это обозначает асман тиреген тоо, это небесные горы. Теңир тоо, бийик тоо, высокие небесные горы. Анын кыркаларынын чокуларында түбөлүк мөңгүлөр жатат дейт. На вершинах лежат что? Вечные ледники дейт. Кыргызстан асман тиреген тоолордун жана гүлдөгөн өрөөндөрдүн өлкөсү. Кыргызстан страна высоких гор и цветущих долин деген текст экен бүгүн балдар. Анда эмесе баштайбыз. Даярсыңарбы? Жаңы ой. Жаңы ой бул новая строка. Биринчи сүйлөмдү жазабыз. Кыргызстандын жаратылышы абдан кооз жана кайталангыс. Кыргызстандын жаратылышы абдан кооз жана кайталангыс. Дагы бир жолу кайталайм.
Кыргызстандын жаратылышы абдан кооз жана кайталангыс. Текшеребиз. Кыргызстандын жаратылышы абдан кооз жана кайталангыс. Кийинки сүйлөм. Кыргызстандын аймагында 88 тоо кыркасы бар. Кыргызстандын аймагында 88 тоо кыркасы бар. Кыргызстандын аймагында 88 тоо кыркасы бар. Текшеребиз балдар. Кыргызстандын аймагында 88 тоо кыркасы бар. Андан ары, анын ичинен 87-си Тянь-Шаньга тиешелүү. Анын ичинен 87-си Тянь-Шаньга. Тянь-Шань кандай жазыларын билдиңер, мүчө улаганда жумшартуу белгисин жазбайбыз. Ошондо Тянь-Шаньга болот, балдар. Тянь-Шаньга тиешелүү. Текшеребиз. Анын ичинен 87-си Тянь-Шаньга тиешелүү. Кийинки сүйлөм балдар. Тянь-Шань деген аталыш асман тиреген тоо. Башкача айтканда Теңир тоо дегенди билдирет. Тянь-Шань деген аталыш асман тиреген тоо. Башкача айтканда Теңир тоо дегенди билдирет. Дагы бир жолу окуйм балдар. Тянь-Шань деген аталыш асман тиреген тоо. Башкача айтканда Теңир тоо дегенди билдирет. Текшеребиз. Тянь-Шань деген аталыш асман тиреген тоо. Башкача айтканда Теңир тоо дегенди билдирет. Мен кайсы жерден тыным жасасам, ал жерден үтүр коесуңар балдар. Үтүрдү койдуңарбы? Кана бир жолу дагы окуп берем. Тянь-Шань деген аталыш асман тиреген тоо. Башкача айтканда Теңир тоо дегенди билдирет. Кийинки сүйлөм. Тянь-Шань өтө бийик жана кооз болгондуктан кыргыздар аны эзелтеден Теңир тоо деп аташкан. Тянь-Шань өтө бийик жана кооз болгондуктан кыргыздар аны эзелтеден Теңир тоо деп аташкан. Теңир тоо деген дагы баш тамга менен жазылат. Кош сөз балдар. Пишется заглавной буквы через тире. Теңир тоо деп аташкан. Текшеребиз. Тянь-Шань өтө бийик жана кооз болгондуктан кыргыздар аны эзелтеден Теңир тоо деп аташкан. Кана үтүрдү коебуз балдар. Дагы бир жолу окуп берем. Тянь-Шань өтө бийик жана кооз болгондуктан кыргыздар аны эзелтеден Теңир тоо деп аташкан.
Теңир тоо. Теңир тоо. Сызыкчаны коесуңар. Бийик тоо. Теңир тоо тире. Бийик тоо. Текшеребиз. Теңир тоо. Бийик тоо. Анын кыркаларынын чокуларында түбөлүк мөңгүлөр жатат. Анын кыркаларынын чокуларында түбөлүк мөңгүлөр жактан карасаңар болот сөздөрдө түбөлүк мөңгүлөр жатат. Дагы бир жолу окуйм. Анын кыркаларынын чокуларында түбөлүк мөңгүлөр жатат. Текшеребиз. Анын кыркаларынын чокуларында түбөлүк мөңгүлөр жатат. Жаңы ой. Кийинки сүйлөм жаңы ойдон баштайбыз балдар. Жаңы ой. Кыргызстан асман тиреген тоолордун жана гүлдөгөн өрөөндөрдүн өлкөсү. Кыргызстан тире. Сызыкчаны коебуз балдар. Асман тиреген тоолордун жана гүлдөгөн өрөөндөрдүн өлкөсү. Кыргызстан асман тиреген тоолордун жана гүлдөгөн өрөөндөрдүн өлкөсү. Дагы бир жолу окуйм балдар. Кыргызстан асман тиреген тоолордун жана гүлдөгөн өрөөндөрдүн өлкөсү. Текшеребиз. Кыргызстан асман тиреген тоолордун жана гүлдөгөн өрөөндөрдүн өлкөсү. Кана эмесе балдар, жат жазуунун тексти бүттү. Эми башынан баштап текшеребиз. Кыргызстандын жаратылышы абдан кооз жана кайталангыс. Кыргызстандын аймагында 88 тоо кыркасы бар. Анын ичинен 87-си Тянь-Шаньга тиешелүү. Тянь-Шань деген аталыш асман тиреген тоо. Башкача айтканда Теңир тоо дегенди билдирет. Тянь-Шань өтө бийик жана кооз болгондуктан кыргыздар аны эзелтеден Теңир тоо деп аташкан. Теңир тоо бийик тоо. Анын кыркаларынын чокуларында түбөлүк мөңгүлөр жатат. Кыргызстан асман тиреген тоолордун жана гүлдөгөн өрөөндөрдүн өлкөсү. Мына ушундай текст болду балдар Тянь-Шань тоолору жөнүндө. Эми грамматикалык тапшырма балдар. Тексттен ата тоочторду таап, белгиле. Биз буга чейин менен ата тооч сөз түркүмү жөнүндө өткөнбүз. Ата тоочтун мааниси боюнча бөлүнүшүн өттүк. Эми бул тексттен силер ата тоочторду таап, белгилеп койгула. Тексте найти местоимение и подчеркнуть. Текстти бир сыйра көз жүгүртүп окуп, ата тоочторду таап, белгилеп коесуңар.
Бул жат жазууну мага силер саат 4-кө чейин жиберип жетишиңер керек. Ким убагында жибербесе ал жаман баалат. 2 коюлат, балдар. Саат 4-кө чейин жат жазууну мага жибересиңер. Грамматикалык тапшырмасын аткарып, жат жазууну дагы өзүңөр текшерип, грамматикалык тапшырманы аткарып, саат 4-кө чейин мага жибергиле. Түшүнүктүүбү, балдар? Суроолоруңар барбы? Суроолоруңар жок болсо, саламатта калгыла. Көрүшкөнчө.